Министрлер кабинети өлкөнүн энергетика тармагын өнүктүрүү пландары менен бөлүшүп, 2026 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасында камтылганын билдирди. Жакынкы жылдарда бийлик бир катар артыкчылыктуу курулуш иштерин жүргүзүүгө ниеттенүүдө. Алардын катарында Сары Жаз, Чаткал, Алабука, Куланак, Кара Бурра гидроэнергетикалык станцияларынын курулушу бар. Прогрессивдүү ГЭСтерди куруунун артыкчылыктуулугун жана натыйжалуулугун эске алуу менен Нарын дарыясынын бассейнин гидроэнергетикалык дареметин ачуу боюнча чаралар көрүлөт деп айтылат өкмөттүн маалыматында. Мындан тышкары бийлик ГЭСтердин учурдагы кубаттуулуктарын реконструкциялоону жана модернизациялоону убада кылууда. Токтогул ГЭСиндеги 4 гидроагрегатты жана дарбазаларды оңдоону, Үч Коргон ГЭСинин негизги жана көмөкчү жабдууларын реконструкциялоону, Ат башы ГЭСинин негизги энергетикалык жабдууларын, Камбар Ата ГЭСинин 2-гидроагрегатты оңдоп түзөөдөн өтөөрү айтылды. Өнүктүрүү программасында ошондой эле чакан жана орто өндүрүүчүлөрдөн электр энергиясынын мамлекеттик кепилденген сатып алуу менен энергиянын кайра жаралуучу булактарын ишке киргизүү каралган.